Pasting KG деген сайт бар. Ошол сайттагы аналогияны анан сүйлөм толуктоону анализдейбиз. Көбүнчө биз аналогияны иштегенде ойлойбуз оор деп. Бирок аналогияны иштегенде анча биз ойлогондой оор эмес. Жуктарды иштөөдөгү эң биринчи эреже эталон сөздөр, үлгү сөздөр, үлгү жуп. Экөөнүн ортосундагы байланышты табышыбыз керек. Байланышты табыш үчүн биз эки сөздү катыштырып жөнөкөй эле сүйлөм түзөбүз да. Ошондо бизге жеңил болот. Мисалы, чарчоо, эс алуу. Элестеткениңизде адам чарчайт, анан чарчагандан кийин ал эс алат. Башкача айтканда, бул чарчоо себеп, натыйжасында эс алат. Эми чарчасак эс алабыз. Чарчаган процессти кетириш үчүн биз эс алабыз деген сүйлөм түзүп алдык. Ар бир вариантта колдонуп көрөбүз. Бакыруу сүйлөө. Бакырып туруп анан сүйлөйбүз десек, туура эмес, мунубуз келбей калды. Чуркап туруп акактайбыз. Болушу мүмкүн да, бир аз кичине мындай чуркасак акактап калабыз. Бирок жанагы процессти жок кылбайбыз да. Күчөт. Себеби бул жерде биз чарчап калганда эс алсак, чарчабай калабыз. Чуркаганда акактайбыз, бирок процесс жоголгон жок да. Демек, жоюлган жок. Урушуу, кечирүү. Урушуп туруп анан кечирип койдук, бирок процессти жоготкон жокпуз. Ошондо гысы калып калат. Оору дарылануу. Оорудук, анан ал процессти жоготуш үчүн дарыландык. Демек, жообуз гысы. Кийинки суроону карайлы. Өрүлгөн чач. Чач бул жакта бүт баары тең чач. Эми өрүлгөн чач. Чач өрүп атабыз. Аны таасир берип атабыз. Жыйнап койдук. Эми карагыла, чач таралган десек, жөн эле тарадык, биз жыйнаган жокпуз. Чач кара десек, өңүн айттык, жыйнаган жокпуз. Чач түйүлгөн, жыйнадык. Чач узун, анын сыпатын айттык, жыйнаган жокпуз. Демек, вариантыбыз В. Январь, декабрь. Бул жерде ирет байланышы, январь бул жылдын башындагы ай, декабрь жылдын аягында. Демек, бул башы, бул аягы. Ошондо дүйшөмбү, жекшемби, жуманын башы, жекшемби, аягы. Февраль, август. Февраль бул экинчи ай. Февраль дегенде бул кыштын акыркы ай болуп калбайбы? Декабрь, январь, февраль. Дагы келбейт экен, Бул жактан бирөөсүнө да дагы келбейт. Бейшемби, ишемби. 4-күн. Ишемби, 6-күн. Туура келбейт, Июнь, сентябрь. Бул дагы сентябрь, мисалы, июнь деген жайдын башы болуп атат, Сентябрь бул күздүн башы. Же башы эмес, же аягы эмес, Демек, жалгыз жообуз жыйналыш, чогулуш. Жыйналыш, чогулуш. Жыйналышта чогулабыз, чогулсак жыйналабыз. Элестеттик сүйлөм. Эми карайлы, адам коом. Адам болсо коом, коомду адам дей алабызбы? Жок. Адам бирөө, коом көп. Болбой калды, Спектакль, премьера. Эки жакын түшүнүк, бирок премьера деген эмне? Бул спектаклдин биринчи көрсөтүлүүсү. Демек, синоним эмес да булар. Камылга даярдык. Камылганы көрдүк, даярдыкты көрдүк. Бир эле сөз. Бакча, мектеп, булар баягы билим берүү мекемелери, бирок синоним эмес. Бала бакча кичинекей балдар үчүн, мектеп чоң балдар үчүн. Демек, жообуз Б. Кийинки сурообузду карайлы. Бул 5-чи суроо, аралоо таарынды. Аралаганда таарынды түшөт. Майда. Таарынды деген бул таарыйт, отту таарыйт. Анан таарыганда таарынды пайда болот. Могул ынды мүчөсү дайыма ошо майданы жасайт да, чач чачынды, таары таарынды, опилка. Эми карагыла, аралаганда таарынды түшөт, пайда болот. Сүрүү, чаң. Чаңды сүртөбүз, сүрткөндө чаң пайда болбойт. Күйгүзгөндө күл пайда болот. Ооба. Кайнатканда бул пайда болот. Бирок ал мындай жоголуп кетип атат. Жытты жыттайбыз, ал пайда болгон жок. Демек, күйгүзүү, күл. Бадыраң, жашыл. Бул жерде зат берилген, аны биз сыпаттап атабыз. Түсүн берип атат, Сүйлөм түзүп алабыз. Бадыраңдын тышы жашыл, дайыма. Картошка сырты күрөң. Жүзүм дайыма кара. Жок. Калемпир дайыма сары. Жок. Дарбыз дайыма кызыл. Кызыл, бирок ичи сырт эмес. Демек, картошка күрөң. Кийинкисинде күн нур. Күндүн нуру бар. Күн нурун чачат. Чагылган үн чыгарат. От жалын чачат. Суу буга айланат. Топурак чаң болот. От жалын.
İştegендegi керектүү жөндөм бул элестетүү. Күндү элестеттик, ал нурларын чачты. Отtu элестеттик, ал жалындар. Кийинкисинде түс сары. Бул жерде жалпы түрү байланышы түстүн бир түрү сары. Ушундай сүйлөм, жөнөкөй эле сүйлөм. Сызгыч транспортир. Экөө тең мисал болуп калды. Инструменттер, экөө тең геометрияда колдонобуз, бирок сызгыч башка аспап, транспортир башка. Фигура конус. Фигуранын бир түрү конус боло алат. Калемдин бир түрү сыя. Жок, ал бөлүгү, түрү эмес. Кызыл кызгылтым. Экөө тең өң. Бирок кызылдын бир түрү кызгылтым дей албайбыз да, экөө тең өң. Бирөөсүнүн сөзүбүздү карайлы, бийик, жапыс. Булар антоним. Мисалы кыска чач, узун чач дейли. Жоон ичке. Мисалы жоон китеп, ичке китеп. Терең тайыз, терең көл, тайыз көл. Оор жеңил, оор таш, жеңил таш. Баары эле туура антонимдер. Бирок кайра эле эталон сөзгө карайлы. Бийик, анан жапыс. Булар мындайынан кетип атат да. Узун десек, ал бийик эмес, узун айтты. Жоон десек, мындай кеткен жок, жоондугун айтты. Оор десек, салмакты айтты. Демек, терең, тайыз окшош. Терең көп болот. Терең деген, мисалы, көлдүн тереңдиги 100 метр, тоонун бийиктиги мисалы 3000 метр. Анан жапыс тоо, тайыз көл. Туруп сүйлө. Бул жерде элестеткенде туруп алып сүйлөп атат. Отуруп окуп атат. Бакырып урушуп атат. Мисалы, могул жерде сүйлөп атат, бирок ошол сүйлөгөндө туруп алып атат, дагы экинчи кыймыл бар. Эки кыймыл аракет бар. Отуруп окууда бар, отурду, анан окуп атат. Бакырып урушу. Урушуп эле атат. Экинчи кыймыл жок. Берилип иштөө. Экинчи кыймыл жок. Иштеп атат. Бирок отуруп алган жок, бир жака туруп алган жок. Чуркаган жок. Кунт коюп угу. Угуп атат, бирок экинчи кыймыл жок. А варианты. Отуруп оку. Эки кыймыл аракет бар. Кийинкисинде той тамактануу. Бул жерде себеп натыйжа дароо эле көрүнүп турат. Тамактансак, курсагыбыз тоет. İştesek ойлонобуз. Суусасак чаңкайбыз. Үшүсөк титрейбиз, жуунсак сергийбиз. Экөө, экөө болуп атат, эки жооп. Көбүнчө аналогияда эки жооп калат. Эми кайра эле эталон сөздү карайлы. Тамактандык, анан тойдук. Үшү титрөө бул бир эле эме да. Экинчи кыймыл аракет менен натыйжа көрүп атасыңарбы? Жуунду, анан сергиди. Тамак ичти, анан тойду. Бул жерде үшөө эле титиреди да. Процесс башкачараак. Демек, жообубуз кайсыл экен? Бирөөсү сергүү, жуун. Суроого келдик. Баягы эле биз билиш керек болгон сөздөр. Байкасак, барскан деген сөз бизге белгисиз бир аз. Бирок мында карайбыз, барскан, балка. Экөө тең инструменттер, экөө тең балка. Барскан бул балканын чоңу. Ара балта. Экөө тең инструмент, бирок экөө эки башка кызмат аткарат. Кетмен күрөк. Экөө тең жерге байланыштуу, бирок кызматтары башка. Чалгорок, окшош. Экөө тең чалат. Бирок бир аз башкачараак. Орок кичирээк, чалгы чоң. Калкан кылыч. Экөө эки башка инструмент. Демек, чалгы орок.